Жакшы жалпы билим берүү жатак мектеп интернаттын мугалимдери, жалпы жааматы десек болот. Билим берүү министрлигине кайрылабыз, суранабыз. Биздин ишибизди карап бериңиздер аягына чейин. Бизге эмнегедир кысымдуулук көрсөтүп атат. Биз жаш мугалимдербиз. Бизге наоборот наставник болуп үйрөтүп көрсөткөндүн ордуна жанакындай эл оозуна алгыс сөздөр менен тилденип кол көтөрүүлөр көрүп атат. Болуп атат, ошого чара колдонуп бериңиз деп суранабыз. Эле эжеден жакшы жылы сөз уга элекпиз. Сабагыбызга коркуп киребиз. Өз оюбузду айта албайбыз. Эже жакшы эле бизди тилдейт, этиканы сактабайт. Эмнеге антип атасыз эжекеси? Биз эле жекелеп немеси боюнча, мисалы үчүн туура эмес сабак өтүп калышат. Туура эмес, мисалы үчүн киче өзүм 20 жыл болуптур иштеген 20 жыл болуптур. Анан эмелери туура эмес болуп чыкты. Пландары, журналдары туура эмес болуп чыкты. Анан айтып түшүндүрдүм, ай сен 20 жыл болду иштегениң. Бул макул 1 жыл болуптур. 1-2 жыл болуптур. Бизден бүтүп менин кадрым болосуңар силер. Анан ушинтип башка жерге деле барып иштесеңер туура эмес болот. Бул баягы сиздин одон мындай сөккөн сөздөрүңөр менен өзүңөрдүн кызмат абалыңардан аша чапкандык эмеспи дейм да? Жок, аша чапкандык деле. Булар да эне, бирөөнүн карындашы, бирөөнүн кызы. Аша чапкандык деле эмес, ката кетиргендерди убагында оңдогула дейм. Менчи убагында оңдогул. Просто менен урсаңыз биз эчтеке демек эмес да, ималты бизде күнөө бар экен, ушул жерден оңоп коелу деп эле ошо сиз айткандай эле оңдоп аттык да. Бирок сиз чектен ашып бизди эме кылып атпайсызбы? Үй бүлөбүзгө чейин, дене мүчөбүзгө чейин жинди келе со деп. Мен ушага келгенде мисалы жинди деп атчан, эми баланы эшектей берсең эшек болот дегендей эле жинди деп атып. Мен өзүм ишенбейм. Мен эмнеге тияктан жакшы эле сөздөрдү укчумун да, ушуга чейин бир да жаман сөз уккан эмесмин коллектив арасында. Анан бияка келип эле мен жиндисиң, сен келе соосуң, сен эчтеке билбей турбайсыңбы деп басынып атканда эле мен уже өзүм да оюмду айта албай калдым да. Басылабыз, аябай басылып калдык. Басылып эле калдык биякта чын эле. Уже жинди болуп калдык. Сүйлөшөгө эле ыйлабыз келет, үйгө барып күйөөм менен урушам, үйгө барып балдарым менен урушам, уже нервденчи. Деп атасың ана, ага. Башын жеңип өкмөт. Берген некini koyuyor atasına. Ya. Bu ne de vatan? Aç. Onu ne? Ay başına işte sen hoşuna bulursun hatta. Niye mi kapatasın sen? Мен артелектагы башка жапкан эмес. Canım bunu karavaysın bay. Onu moretin düşündürüp berdin bana. Turgulum az başka mes başka жерге чыгамаз. Караган көркү жерге аз. Бул жерге эмне койдун эле? Ачсаң да катуу чочоң тилип кетет ушу. Канай көтүп. Атасың. Геморрой болосуң. Медицина культура деп вообще башка не